Hamamı zamandaşlarıma sevulu urmattap karasın atayın gelip atkanın. Akınlardın salt eken avaltan kalgan ark eken amantay akın başladım. Kanday bolup tuğanlar alakan kul çapkanın. Артыңда эстей жүргөн кишиң болсун, эскерип жүрөр ишиң болсун. Белгилүү журналист, акын котормочу Эрнис Асегулунун өмүр менен өлүмдүн жарктый түшкөн учкундары деген аталышта эскерүү кечеси өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Каалга китебинин бет ачары кошо белгиленди. Замандаштарынын айтымында адабий чөйрөдө Эрнис Асегулунун өзгөчө стили бар акын катары бааланып, дүйнөлүк адабияттан бир топ даанышмандардын чыгармаларын которгон. Көз өтүп кеткенден кийин ганакей анын кандай адам экендигин тилекке каршы биз ушу баарыбыз эскерүүдө айтып атабыз. Бирок биз замандаштары чогуу жүргөн, чогуу иштешкен адамдар катары Эрнистин деңгээлин билчүбүз. Биз Эрнистин деңгээли чындыгында жогору болчу, өзүн өзү таптаган, өзүн өзү издеген, баягы дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк мыктыларды окуп эле тим калбай, ошондон жуурулуштуруп, ошолдон өзүн издеген адам болчу. Өзүн өзү табууга аракет кылган адам болчу. Мен Эрнисти баягы агымдан, анан асабадан бираз кыска жазгандарын окуп калган элем да. Бирок өзүмдүн тааныштыгым жок эле. Анан мен Эрнистин жазгандарын окудум. Чоң элесинин алтын сөздөрү. Асмандагы ак булуттун булган башын тилеген. Бирде асманды, көк асманды, ак булутты карап, бирде жерди карап, тазалыкты эңсеген улуу бир кемеңгердин жолун көрдүм. Жубайы Назира Салиеванын белгилегенине караганда, жолдошу өз жазгандарына ыраазы болбой, өзүнө өзү чоң сынчы болгон. Көзү тирүү кезинде 50 жашын поэзия кечесин өткөрүүнү пландап, биргеликте атайын программа түзүшкөн. Михаил Булгаковдун Мастер менен Маргарита романын которуп, басмаканага тапшырган. Иш-чара дал ушул күнү өтмөк. Тилекке каршы өзү жок. Ал аманаты аткарылып, түзүлгөн пландар авторсуз ишке ашырылууда. Бир тууган агасы Мелис Эшимканов китебин жазып атканда ошондой аталыштачы, мен байкемди баары эле сыртынан билип жазып атышат, баягы туура эмес жазып коюп атат кээ бирөөлөр деп да капаланганда, ошон үчүн туурасын өзүм жазайын деп, бала чагынан бери өзү илгертен ошо жазган эмесин баарын Мелис Эшимканов деп атап, ошо китепти баштаган эле да. Анан ошону баштап тилекке каршы аягына чыкпай калбады. Анан дагы бир эмеси ошо жана чоң жинди деп Манасты ыр түрүндө жазып аткан кеселе да, аны да баштап аягына чыкпай калды. Анан дагы бир Кагындылар деп дагы баштаган, аны дагы аягына чыкпай калды. Аны дагы ошо жана Асабада чогуу иштегендердин баягы качан ким болуп келди эле, азыр ким болду дегендей. Белгилей кетсек, Эрнис Асегулу Асаба, Агын гезиттеринде кабарчы, башкы редактор болуп иштеген. Ал коомдук ишмер Мелис Эшимкановдун бир тууганы. Очень разные, карама-каршы, и в то же время абдан окшош болчу да. Ошо разность в том, что публиканы жакшы көрчү эмес Эрнис, бирок абдан таланттуу болчу. Мелис дайыма айтчу, мен иним менен өтө сыймыктанам, өтө таланттуу. Көп элдер билбейт, өз убагы келет, ошондо Эрнистин талантын баалаган убакыт келет деп айтчу да. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Ойлон, ойлонгун, күтпө күткүн толгонгун. Келди дебе, кетти дебе эч качан, мен боломун жана бармын болгонмун. Эрнис Асегулу аз жашаса да мазмундуу өмүр сүрдү. Мындан ары аны таанып билгендердин эскерүүлөрүндө, китептеринде жашайт. Эң башкысы жогоруда белгилегендей эле, артыңда эстей жүргөн кишиң болсун, эскерип жүрөр ишиң болсун.